барганда эле ошо жумушка киргем. Такыр дем албай калат даже. 4-нче этаждан барып балкон жуатып, башым айланып калып түшкөн мен. Ошо реанимациянын астында болсо да жатам. Колубуздан келбей атат, ошол сумманы чогултуш керек болот атат. Ошон үчүн элге карылып атканбыз. Кыз кыргыз элди мага жардам берет го деп үмүттөнүп атам азыр. Андан башка эчтеке вариант жок менде. Мен уктабай калдым такыр. Жардам сурап отурабыз. Кыргыз элинин кең пейил, берешен ак көңүл жакшы эле эмеспизби? Келиңиз алгач өзүңүз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Мен Бокаманова Айнура Талайбековна 1983-жылы төрөлгөм. Мен 2007 жылы Москвага барып иштеген кеткем. Эл катары эле акча табайын деп. Ошактан уборщица болуп иштейчимин. 2016 балкон 4-нче этаждан балкон жуатып, башым айланып кулап түшкөм. Ошондон бери ушул состояниядамын. 2016 жылга чейин ошол жерде терезе жууп иштедиңиз. Ооба, балкондорду, терезелерди жууп иштейчимин, полторду жууп иштейчимин. Ошол күнкү окуяны эстеп айтып берсеңиз анда. Бая буга чейин дагы ошол башыңыз айланып кулап калган учурларыңыз болду беле? Же ошол күнү бир кокустук болуп кеттиби? Ошол күнү эле болду ушул кокустук. Башым айланып турат, негизичи башым айланып турчу. Ошол күнү балкон жууганы чыкканда башым айланып кулап түшкөм. Ошондон бери. Андан кийинки окуяны билбейсиз, Андан кийин кандай больницага барганымды билбейм. Комага түшүп калыптырмын андан кийин. Канча жаттым андан билбейм. Комада канча жаттым экен мен. Үй бүлөңүз тууралуу да айтып берсеңиз. Үй бүлөм болсо бир кызым бар. Кызым үчүн жашагым келет. Кызымды күйөөгө берип, кызымдын бактысына аралашкым келет. 100% калма келип байккым келет. Эл катарына кошулгум келет. Канчада кызыңыз? Кызым азыр 20-га чыгат быйыл апрелде. Кызыңыздын атасы тууралуу. Ажырашып кеткенбиз. Түшүнбөстүктөрдүн айынан ажырашып кеткенбиз. Кандай диагноз коюшуп атат азыр сизге? Внутричеревная эмнеде деле кол бутумдун баары темир. Оң колумда темир. Сол бутумда темир бар. Ошол темирлерди алдырып эметиш керек болуп атат. Уже беспокоить этип баштады, ооруп баштады. Кадимкидей невозможный болуп баштады. Баягы терезе жууп иштеген деле коркунучтуу. Анан мындай өзүңүздүн кичине мындай өмүрүңүзгө кооп төнгөн учурлары болгон эмес беле? Коркчумун.
терезе жууп атканда, балкон терезесин жууганда коркчумун калчылдап титиреп. Кооптончумун, бирок коркчумун. Айла жок экен, иштеш керек экен, акча табыш керек экен, ошон үчүн иштедим. Иштеп кызым баган деп баргам аякка. Акча таап иштегени. Жеттиңби, жеткен жоксуңбу деп чалдым. Чалсам биринчи күнү алды жакшы. Мама жеттим, эртең жумушка чыгам. Анан кийин эртеси күндөн баштап эле баягы 27-си эле ушу телефон албайт. Бир жума чалам, телефон албайт, такыр албайт. Анан эптеп бирөөнү таап, телефондор бар болчу мурун кээде чалып калганда. Бирөөнү оруска чалдым. Чалсам анан айтты ушундай болуп калды. Анан кийин реанимацияда жатат деди. Анан кийин ошол жерден мен барайын десем, Жүрөгүңүз шуу десе. жүрөм шу деп такыр болбой калдым. Мен уктабай калдым такыр. Кирсем ошол реанимацияда толтур адамдар бар экен. Анан мындай эле акча эшеп жаап эле мындайына жаткырып коюптур. Такыр эле эмес жок. Эчтеке сезбейт да. Анан кийин барып кулагына айтып, Айнура мен келдим десем эле көзүн ачып, анан кийин көзүнөн жаш кетип нетип калды. Анан врачтар аябай сүйүндү. Сүйүнүп айтышты, мынакей мамасын сезди, реагировать этип атат деп, это хорошо деп, это хороший знак деп. Ошол ушинтип дагы бир 20 күндөй дагы жатты аякта. Мен ошо боюнча киргизген жок. Палатага чыгарып берип, палатадан анан өзүм карадым. Эми ал жерден көргөн азапты айтпайлы коела. Бул жер тешик уш жеринен санировать этебиз. Эткенде такыр дем албай калат даже. Кыймылдабайт. Өз жашоосун өзү түзүп кетсек. Ушу кызы бар. Кыз үчүн жашасын деп. Турцияга барып дарыланыш керек болуп атат. Турцияга барып дарыланайын десем $35,000 сурап атышат. Аякка барып эмелеримди алып, денемдеги темирлерди алып, дарылаш үчүн мага $35,000 керек болуп атат азыр. Ошол сумманы такыр чогулта албай атабыз. Папам болсо иштеп атат, мамам да үйдө турат, мени карап. Колубуздан келбей атат. Ошол сумманы чогултуш керек болуп атат. Ошон үчүн элге карылып атканбыз. Кыргыз элди мага жардам берет го деп үмүттөнүп атам азыр. Андан башка эчтеке вариант жок менде. Ошол анан кийин элимден ушу жардам сурап отурабыз. Кыргыз элим кең пейил, берешен ак көңүл, жакшы эл эмеспизби?